Максатсыз жашоо караңгылыкка барабар дегенде арабызда максаты жок адам жок болсо керек. Бирибиз көздөгөнүбүзгө жетсек, экинчибиз жетүү жолунда, үчүнчүбүз болсо балким максатыбызга жолду эми эле баштагандырбыз. Анда эмесе бүгүн ошондой максатына бара жаткан досторубузга күч кубат болуу үчүн 2008-жылы чыгып болгон окуядан алынган Эрни Дэвис аттуу тасманы көрөбүз. Эрни Дэвис. 1949-жыл Пенсильвания штаты. 10 жаштагы Эрни бөлөлөрүнүн бири Уилл менен бөтөлкө терип жүргөн. Ал убакта кара терилүүлөрдү актар такыр эле өздөрүнүн теңин алышпай, тең укуктуу болсо дагы кемсиндишип өздөрүнүн төмөн алып жүрүшчү. Бир кезде эки баланын алдынан топтолгон балдар чыгып, силер биздин бөтөлкөлөрүбүздү эмнеге терип жатасыңар? Окшошкон кара көчүктөр, силер бул жакта жүргөнгө акыңар жок. Кана бөтөлкөңөрдү таштагыла дагы бул жерден кеткиле десе, ошол маалда алардын жанынан поезд өтүп бара жатып, Уилл Эрниге кыйкырып, поездга жармаштык деген бойдон эле өзү жармашып кетип калат. Биз ушул жерде жалгыз калган Эрнинин кекештенип жакшы сүйлөй албагандыгын түшүнөбүз. Жанындагы балдар анын кекештигин шылдыңдай баштаган кезде Эрни бөтөлкөлөрүн колтугуна кучактап, топтолгон балдарды түрткөн бойдон эле качып жөнөйт. Эрни ошол күнү коолап келе жаткандарды такыр жеткирбей өзүнүн мыкты чуркагандыгын түшүнүп, спортага аябай жагат экендигин өзү дагы сезе баштайт. Бул убакта каарманыбыз Таятасы менен Тайнесинин колунда жашачу. Таятасы ар дайым неберелерине жакшы мамиле кылып, аларга кээ бир учурда Библия китебин окутуп, колунан келген тарбиясын берип чоңойтуп жаткан. Бир күнү алар сыналгыдан Джеки Роберсон деген бейсболчу кара терилүү адамды көрүп калышат. Ал мезгилде кара терилүүлөр Американын спортунда дээрлик жок болгондуктан Джеки аябай чоң ачылыш жасап, каарманыбыз Эрни ал адамдын сүрөтүн эле өзүнө кумир тута баштайт. Күндөрдүн биринде Эрнинин апасы Мария келип үйүндөгүлөргө жакшы кабарын айтып, мен жакында эле бай адамга турмушка чыктым. Эми балам Эрнини өзүм менен кошо алып кетсем болот. Сени бакканга мүмкүнчүлүгүм болот десе, Таятасы менен Тайнесине көнүп калган Эрни бир аз кеткиси келбей, бирок апасынын сөзүнөн чыкпай, ал жердеги туугандарынын бардыгы менен коштошуп Нью-Йоркко кетет. Эрни бара жатып эле ал жакта америкалык футбол оюнуна окуучулар тандалып жаткандыгын көрүп, ал спорттун түрүнө катыша баштап, арадан көп өтпөй эле мыкты оюнчу болуп чыга келет. Бирок машыктыруучусу ошол жерде дагы өзүнүн сабатсыздыгын көрсөтүп, ак терилүү балдарга футболка берип, кара терилүү балдар келгенде силерге калбай калды деген жообун берет. Кандай болбосун, Эрни күндөн күнгө өсүп, мыкты оюнчулардын дагы мыктысына айланып, арадан көп убакыт өтүп каарманыбыз чоңоюп, жигит болуп калгандыгын дагы көрөбүз. О, бонустар. Бул ушунчалык ыңгайлуу. Биз күн сайын бир нерсе сатып алабыз. Анда ал үчүн бонустарды алалы. Өзүңүздү кубандыңыз, жана бонустарды алыңыз. Жакындарыңызга кам көрүңүз, жана бонустарды алыңыз. Досторуңуз менен баарлашыңыз, жана бонустарды алыңыз. Коротосуз, бонустарды аласыз, аларды баланска саласыз. Жана байланыш акысыз болуп калат. Эми сонунда. Бул убак 1957-жыл болуп калган. Сиракюз окуу жайындагы америкалык футболдун жылдызы Джим Браун 44-эсеп санда ойноп жүрүп окуу жайдан башка тайпага кетмек болот. Бул бала окуу жайдагы кара терилүү оюнчулардын эң биринчиси болчу. Ошондуктан анын машыктыруучусу Бен Шварцвальдер Джимдин жанына келип, сен эми биздин тайпадан профессионалдык оюнга кетип жатасың. Менин сенден азыр акыркы суранычым бар. Сенин ордуңа дагы бир бала таптым, ал дагы кара терилүү. Ошондуктан ал баланы биздин тайпага кошконго жардам берүүңдү суранамын. Мени билесиң, суудалашканды жакшы деле өздөштүргөн эмесмин. Сен айта турган болсоң, ал бала дароо эле көнсө керек десе, Джим макулдугун берип, алар биргеликте каарманыбыз Эрни ойноп жүргөн оюн талаасына барышат. Көрсө машыктыруучу Бен Эрнинин оюнун көрүп, анын мыкты чуркагандыгын түшүнүп, бул убакта бойго жетип калган Эрнини өзүнүн окуу жайына чакырууну чечиптир. Бирок алар келгенге чейин эле башка машыктыруучулар дагы ал жерге жетип келишкен болчу. Кантса да Бен каарманыбызга биринчи жетип барып өзүн тааныштырып, андан соң Джимди чакырып экөөнү учураштырса, Эрни Джимди аябай эле жакшы көргөндүгүн айтат. Көрсө каарманыбыз апасы экөө Джимдин оюндарын аябай жакшы көрүп көрүшчү экен. Анда Бен убакыттан пайдаланайын деп Джимди Эрнинин үйүнө чейин алып барып, Джимди каарманыбыздын апасы менен тааныштырып, биз ошол жерде Эрнинин Таятасы дагы олтургандыгын көрөбүз. Көрсө Эрнинин алдында чоң адам тургандыктан Таятасын атайын чакырып биргеликте чечим чыгаралы деп сүйлөшүшүп, Эрни Джим менен сүйлөшсө, Таятасы машыктыруучу Бен менен сүйлөшөт. Анда Джим Эрниге болгон чындыкты айтып, Сиракюз окуу жайында эң биринчи кара терилүү мен болгонмун. Ал жакта бардыгы сен ойлогондой жеңил эмес, чындыгында өтө эле оор. Бирок ошол кыйынчылыкты өткөзөк биз эч нерсеге жете албайбыз да. Мен чындыгында сенин оюнуңду көрүп мыкты экениңди түшүндүм. Күчтүү чуркайт экенсиң, булчуңдарыңда дагы күчтөр толуп турат. Бирок бул нерсе жетишсиз. Ошондуктан сен машыктыруучу Бенди тандасаң, жетишпеген жактарыңды толуктап берет. Чындыгында Бен мыкты машыктыруучу деп өздөрүнүн окуу жайын тандоону сунуштап, Таятасы дагы машыктыруучу Бенге макулдугун берип, каарманыбыз 1958-жылдын август айында Сиракюз окуу жайына барат. Ал жерде кара терилүүлөр дээрлик жок болгондуктан каарманыбыз бара жатса, мугалимдер деле, студенттер деле аны аңырайып карашып, Эрни болсо окуу жайдын оюн талаасына барып, ал жер өтө мыкты деңгээлде салынгандыгын көрөт. Ошентип эртеси күнү эле каарманыбыз ишке киришип машыгуусун баштайт. Перевернуться, последнему позадиться, вперед!
Эрни биринчи машыгуда эле өзүнүн мыкты экендигин көрсөтө баштап, каарманыбыз ал жерден дагы бир кара терилүү оюнчуну көрөт. Анан дагы оюн учурда колдоочу кыздардын бирин карап жылмая баштагандыгын машыктыруучусу байкап калып, Эрнини өзүнүн бөлмөсүнө чакырып жаш кезде ар бир эркекке керектүү кеңешин айтат. Сен бир сөзгө түшүнөсүң деген ойдомун, анткени акылдуу бала экендигин көрүнүп турат. Азыр жашсың, күчкө толуп турасың, максатыңдын артынан гана жүргүнүң, убактыңдын көпчүлүк бөлүгүн кыздарга бура турган болсоң эч нерсеге жетишпейсиң. Эми бара берсең болот десе, каарманыбыз сөздүн маңызын дароо эле түшүнүп, кийинүүчү бөлмөсүнө келсе, анын шкафына 44 белгини илип коюптур. Көрсө Эрнини дароо эле оюнчулардын башкы тайпасына кошуп, буга чейин ал жерден кеткен Джимми Браундун сан белгисин берген болот. Анда бул нерсени көпчүлүк оюнчулар көрө албай, жаңы эле келип башкы тайпага дагы кошулуп алды. Өзүнчө эле көзүмө башкача көрүнөт деп оюн учурда дагы аны түрткөнгө аракет кылышып, оюн жок жерде деле каарманыбызды ыргыта түртө башташат. Бирок Эрни дагы жөн калбай өч алып, кээ бир учурда жыга түртө баштап, жада калса мушташып кеткенге чейин барып жатышкан. Ошентип ал өзүнүн тайпасындагы жалгыз гана кара терилүү бала менен достошуп, аны менен бирге чуркап, көчөдө ак адамдар менен учурашса, алар жада калса карабай дагы коюп жатышты. Доброе утро, сэр. С хорошей погодой. Күндөрдүн биринде окуу жайда отуруш болуп калып, каарманыбыз досу Джейби менен ал жака жөнөп, алар кечеде жүргөн жалгыз гана эки кара терилүү кызды көрүп калышат. Анда жигиттер дароо эле кыздардын жанына барып, алар менен таанышып, алардын аты Сара жана Глория экендигин билишип, Эрни Сараны көргөндө жүрөгү өзүнчө эле башкача сого баштайт. Каармандарыбыз кыздар менен жакындан таанышып, алар менен бийлеп кечени жакшы өткөрүшүп, арадан убакыт өтүп 1959-жыл келип калган. Бул убакта каарманыбыз тайпасындагы балдар менен тили келишип, кичине болсо да ынтымак пайда болуп, бир күнү машыктыруучу Бен аларга өтө катуу буйругун бере баштайт. Биздин окуу жайдын тарыхында Сиракюз эч качан өлкөнүн чемпиону болгон эмес. Ошондуктан бардыгыңар мээңерге сиңирип алгыла, биз өлкөнүн чемпиону болушубуз керек. Биз башка жыйынтыкка алым сынбайбыз. Ошондуктан буга чейинки оюнуңарды унуткула, эми келечекке гана жүрөбүз. Жакында Канзастан бизге Оранж аттуу футбол тайпасы келет. Өзүбүздүн оюн талаабызды жеңиле турган болсок, бул биз үчүн өтө чоң маскара. Андыктан чарчаганыңарга, кыйналганыңарга карабай машыгууну катуу өтөйбүз деп 1959-жылы 26-сентябрь күнү ошол жылдын биринчилиги үчүн мелдеш башталат. Биринчи оюнда Сиракюз айтылгандай эле Оранж тайпасы менен оюнга чыгып, оюндун дээрлик жарымына чейин каршылаштар алдыда келе жатышкан. Көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү эле адаттагыдай Оранж утса керек деген үмүттө турушуп, бирок бир кезде Эрни оюнга чыгып, ал оюндун эсебин бат эле теңдеп, көрүүчүлөрдүн бардыгын таң калтырып, буга чейин жеңилбес деген атка конгон Оранжды жеңип алышат. Ошентип дем алыш учурунда каарманыбыз туугандары менен жолукканда таятасынын үйүнө баргандыгын көрөбүз. Хорошо, ведь футбол это просто игра. А тебе надо диплом защищать. Анда таятасы небересине, сен футболдо мыкты деңгээлге жеттиң. Бирок окууну дагы унутпашың керек, анткени окуусуз көп нерсеге жетише албайсың десе, жанындагы бөлөсү Уил бул нерсеге кошулгусу келбей, футбол турганда окуунун эмне кереги бар деген сөздөрүн айтат. Андан соң Эрни Уил менен чиркөөгө барып, Уилдин такыры башкача тарбияда чоңоюп калгандыгын көрүп, экөө кичинекей кезинде бири-бирине жакын болуп чоңойгондугу менен азыркы учурда бири-бири менен пикирлери келишпей баштайт. Дем алыш бүтүп, каарманыбыз кайрадан окуу жайына кайтып, машыгуусун улантып, кийинки оюндарда дагы Сиракюз ийгиликтерди жаратып, каармандарыбыз атаандаштарын биринин артынан бирин жеңе башташат. Бен болсо оюндун тартибин жалаң гана Эрниге ылайыктап жасай баштап, топту 44-күгө бересиңер, ал чурка баштаган кезде силер аны коргоого алышыңар керек. Бизди алдыда дагы катаал оюндар күтүп турат деп машыктыруучунун аракети өзүнүн жемишин бере баштап, каармандарыбыздын тайпасы атаандаштарын өтө чоң эсепте артта калтыра башташкан. Ошондой ийгиликтердин артында Эрни Дэвис жөнүндө гезиттерге чейин маалыматтар чыгып, ал досу Джейби менен буга чейин таанышкан эки кыз менен биргеликте достошуп калышкан. Ошондой кубанычтуу күндөрдүн биринде Эрнинин таятасы өтүп кетет. Үй бүлө тажыяны өткөргөндөн кийин Эрни өзүн мурдагыдай алып жүрө албай, машыгуу учурунда да кыйлагысы келип, кээ бир учурда жалгыз машыкканча кыйлап ичиндеги муңун чыгарып жатты. Анткени каарманыбызга туура тарбия берип, кыйынчылык учурда жөлөк болгон жалгыз гана таятасы болчу. Кантсе да арадан убакыт өтүп 24-октябрь келет. Бул күнү Сиракюз Батыш Виргиния менен оюнга чыга тургандай болуп, оюндун алдында машыктыруучу Бен сөзүн баштайт. Бул тайпа менен оюнда биз абайлашыбыз керек, анткени алар өтө эле башкача ойношот. Тартипке баш ийбей кычастанышы толук мүмкүн деп оюнчуларды эскертип, беттеш башталып, спортчулар оюн талаасына чыгышат. Айткандай эле, бул атаандаштар оюндун ортосунда кычаастык кылышып, оюнчуларды ортокмо калышып, жада калса Эрни гол сайган кезде аны гол деп дагы эсептебей коюшат. Көрсө калыстар дагы каармандарыбыздын атаандаштарына тартып жатышыптыр. Анан дагы көрүүчүлөр Сиракюзда кара терилүүлөр бар экендигин көрүп, негр деп кыйкырышып, былтыркы Оштогу улактын көрүүчүлөрүнө окшоп өздөрүн өтө маданиясыз алып жүрө башташат. Бир кезде машыктыруучу Бен Эрнини оюндан чыгарууга аракет кылып, сен бул оюнда гол сайбай эле коюшуң керек. Антпесең бул жердин көрүүчүлөрү өтө жаман адамдар. Кара терилүү адамдын айынан жеңилип калышкан болсо, бизди теп
түрткілеп салышы мүмкін. Мен ойыншылардың коопсуздугунан коркуп жатам десе, буну уккан Эрни жини келип, машыктыруучунун айтканын укпайлы гол сайып салат. Анда машыктыруучу Бендин дагы жини келип, каарманыбыз экөөнүн ортосунда уруш пайда болуп, оюн аяктап Сиракюз бул беттеште дагы жеңип чыгып, бирок Эрни катуу кыжалат болгондуктан күзгөгө келип мурду канай баштагандыгын көрөт. Кандай болбосун каармандарыбыз кайрадан автобустарына олтуруп аман-эсен кайтышып, Эрни жини тарагандан кийин машыктыруучусуна келип аны менен жарашканга жетишти. Ошентип алардын ийгилиги бул менен эле токтоп калбай, мындан кийин дагы жеңилүү ызасын тартышпай, упайларды топтоп жеңиштерди биринин артынан бирин чогултуп, өз тайпасына ишенбей жаткан Бендин дагы жүзүнө жылмаюу келип ишеним пайда боло баштайт. Алдыда каармандарыбызды дагы бир өтө күчтүү тайпа күтүп турган болчу. Бул тайпа Техас штатынын Даллас аймагынан эле. Ал жерде Клей Тейлор деген мыкты оюнчулардын бири ойноп, көпчүлүгү Сиракюз аларга каршы чыга турган болсо бат эле жеңилет деген ойлорун айта башташат. Бул эле эмес, каармандарыбыздын Техаска барышында тоскоолдуктар өтө эле көп болчу. Ал жакта кара терилүүлөр менен актардын ортосунда каршылык өтө катуу күчөп, азыр бизге болбогон маданиятын үйрөткөнгө аракет кылып жаткан Америка бир кезде кара терилүүлөрдү актар жашаган мейманканага киргизишчү дагы эмес. Ошондуктан каармандарыбыздын тайпасында бул убакта 3 кара терилүү оюнчу болгондуктан үчөө башка мейманканага барышып, тар жана ыңгайсыз бөлмөгө кирип жатканга туура келет. Анан дагы оюнга даярданып машыгуучусунда Эрни оң бутунан жаракат алып, машыктыруучу Бенге ар кандай каттар келип, негрди чыгарбагыла деген коркутуулар пайда боло баштайт. Бирок Бендин дагы Эрнинин да аркага кайта турган ою дагы жок болчу. Бутунан жаракат болсо дагы Эрни беттешке чыгамын деп айтып, Бен дагы бул нерсеге макулдугун берип, беттеш башталып атаандаш оюнчулардын көпчүлүгү эле Эрниге жабыша башташат. Анткени алардын машыктыруучусу Эрнини эптеп оюндан чыгаргыла деген буйругун берген болот. Его опять сбивает. Бирок атаандаштар канча аракет кылбасын, Сиракюз аларды чоң эсеп менен жеңе башташып, каршылаштар кайра-кайра Эрнини жыкса, бул нерседен деле майнап чыкпагандыктан бир кезде мушташ башталып кетип, оюн талаасында эки тайпа бири-бири менен аёосуз мушташа баштайт. Бир кезде оюндун биринчи бөлүгү бүтүп, каармандарыбыз биринчи бөлүктү жеңиш менен аякташып, машыктыруучу Эрниге келип, сен болушунча аракетиңди жасадың, бутуң дагы ооруп калды окшойт, эми сен эс алып олтургунуң. Экинчи бөлүктү башкалар ойносун деп, андан соң машыктыруучу башка оюнчулардын алдына чыгып, өзүңөр көрүп жаткандай оюн талаасында эч кандай оюн деле болбой турат. Бул эми чыныгы согушка айланды окшойт. Ошондуктан мен силердин ар бириңерге бул жака келген максатыңарды эскертейин. Бизге бир гана жеңиш керек, башка нерсеге ынанбайбыз деп спортчуларга күч кубат берип, бирок оюндун экинчи бөлүгү такыр каармандарыбыз ойлогондой болгон жок. Анткени Техастын тайпасы упайларды биринин артынан бирин алып, каармандарыбыз көп упай алдыга кетсе да аларга жетейин деп калып, оюнду сыналгыдан көрүп олтурган Эрни алардын тайпасы жеңилүү ызасын тартайын деп калгандыгын байкайт. Ошондуктан ал кийинип алып чыгып эле ойноймун десе, машыктыруучусу аны оюнга чыгаруудан коркуп, сенин бутуң ансыз деле ооруп жатат, майып болуп калышыңды каалабаймын десе, каарманыбыз машыктыруучусуна жооп берет. Биз бул жака ойногону келип актар менен мейманканага дагы кире алган жокпуз. Булар жада калса биз менен бир лифтке дагы түшкөндөн коркот экен. Бул колдоочуларды карасаңыз, алардын менден үмүтү чоң. Мен жалгыз өзүм үчүн эмес, кара терилүүлөр үчүн дагы ойноп жатам десе, машыктыруучу ошондо гана макулдугун берип, каарманыбыз кайрадан оюнга чыкканда гана оюн такыр тескерисине бурулат. Анткени Эрни буту ооруса дагы өзүнүн шамдагайлыгы менен атаандаштарына жеткирбей, биринчи аракетинен майнап чыкпай, экинчи аракетине гол сайганга жетишет. Ошентип Сиракюз упай боюнча дагы алдыга чыгып, бир кезде оюндун убактысы бүтүп, каармандарыбыз жеңишке дагы жетишти. Ошентип 59-жылы чемпионго айланган каармандарыбыздын тайпасы майрамдыкка чакырышып, аларга байгени бериш үчүн атайын бир кече уюштурулуптур. Бирок ал жака кара терилүүлөр кире албайт десе, тайпадагы балдар баш тартып, анда биз дагы барбайбыз деп айтышып, бардыгы чогулушуп биргеликте Жанзени коюп алып, бийлеп ырдап сайраңдай башташат. Бул окуялардан кийин арадан 2 жыл өтүп 1961-жыл келген. Ал убакта университеттер арасында эң мыкты оюнчуларга берилүүчү байгени Хайсман байгеси деп атап койчу. 61-жылы ал байгени каарманыбыз Эрни Дэвис алганга жетишип, каарманыбыз эл алдына чыгып ыраазычылыгын досторуна, апасына, машыктыруучусуна жана өтүп кеткен таятасына билдирет. Каарманыбыз бул байгени алгандан кийин аны профессионалдык тайпалар өздөрүнүн оюндарына чакыра башташып, күчтүү тайпалардын бири менен $15,000 келишим түзөт. Ал убакта Эрни буга чейин ага жаккан Сара менен жакындашып, ал экөө кыз жигит болуп калышып, бир күнү эркелешип олтурган кезде эле каарманыбыздын мурдунан дагы канага баштайт. Көрсө буга чейин дагы каарманыбыздын мурдунан убак менен кан агып турчу экен. Бирок ал бул нерсенин себеби эмнеде экендигин билбей эле машыгуусуна жөнөп, Тебе не кажется, что Дэвис какой-то вялый? Да нет. машыгуусун деле жакшы өтөй албай алысырай баштайт. Бул убакта каарманыбыз эң биринчи профессионалдык оюнуна даярданып жаткан болчу. Ал бир кезде эсин жоготуп, тез жардам чакырышып, каарманыбызды ооруканага жеткирип, аны караган дарыгерлер өтө бир суук кабарын айтат. Көрсө Эрни Дэвис лейкемия оорусу менен ооруп калыптыр. Бирок ал дагы деле мурдагыдай күрөшүн токтотпой, мен ооруну жеңип чыгам деп машыгуусун улантып, оорудан кутулуунун жолун издеп ар кандай ыкмаларды жасап көрөт. Бирок жараткандын каалоосу болгон учурда миллион адам келсе дагы жардам бере албайт.
дейт. Ошентип каарманыбыз Эрни Дэвис 1963-жылы 23 жашында бул дүйнө менен кош айтышып кетет. Эрни бул дүйнөдө аз эле убакыт жашагандыгы менен өзүнүн артынан келе жаткан спортчуларга өтө чоң өрнөк калтырып, кыска өмүрдө жашасаң дагы максатыңды унутпагын деген сөздү айткысы келгендей. Бирок достор, биздин айтаарыбыз өмүрүң узун болбосун, кыска болбосун, өлүм бир күнү бардыгыбызга келет. Демек жараткандын алдына кааласак каалабасак бараарыбыз акыйкат. Ошондуктан бул дүйнөнүн ишин жасаганда өмүр бою жашай тургандай жасасак, акыреттин ишин жасаганда эртең өлө тургандай жасайлы.